Ассаламу алейкум. Урматтуу көрүүчүлөр, Алам Кабар каналынын катталуучулары, 14 март 2020 жыл Жалал Абад обласы Токтогул районунда, Токтогул жергесинде достор. Бүгүнкү күндө Токтогулда мал жандыктар, кой жандыктар кандай болуп жатат? Сиздер менен чогуу бөлүшүп көрөбүз, андыктан бизден алыстабаңыздар. Ушул үйдү алып чыгып келет. 50 миңге алдым дейт. Кунажын экен. Менче экини же үчтү тууган болуш керек. Бул жерде азыр баа болуп чыгат экен. Мындай торпок экен. 25 миңге сатылды. Ургач торпок. Чоң уйлардын баласы деп айтып жатат. Бир жашар болуп калган. Урматтуу көрүүчүлөр, биз базар ичине да кирип келдик. Базардын ичинде баалар кандай болуп жатат? Чогуу көрөбүз. Антан бизден алыстабай туруңуздар. Мына ушул торпак алынган окшойт, сурап көрөйүнчү. Ассаламу алейкум. Алдыңызбы? Алдым. Канча болуптур? Билбедиңизби? Алынган экен, бирок бул жигит билбейт экен азыр. Кийим алды экен. Эсин да таптык. 22 миң болуптур ургач торпок. 1 жаш боло элек. Кайра сатам дейт. Мына ушул жерде сатылуучу торпоктор бар экен, эркек торпоктор экен. 1 жашар боло элек. Канча деп атасыз ушуну? Караң. 30 миң да? 30 миңден деп айтылыш баалар болуп турат экен азыр. Ия. Августта төрөлгөн экен. Августта 1 жашар болуп калат экен. Мына жандагылар дагы барбы? Кунажындар экен. Канча болуп атат булар? 45 табабы. Аланы 45. Бунучу 40 миң деп айтылыш баалар болуп тур. Баа болду боло элекпи? Канчага берди, келди, канчага бербедиңиз? Я. Айтып коюңуз да. Он миң беребиз, 5 миң. Ой, бул жакта мындай 10 миңдик торпоктор да бар экен. Эркек торпок. 22 адам сурап. Кийинкисин 22 миң деп атат экен. Сурабай жатат дейт. Агабыз арзан айтат, бирок агабыз бир аз тамашакөй агабыз экен, тамашалап турат экен. Айтыңыз эми, ачыгын канча дедиңиз, канчага бербей жатасыз? 22 берем, 22 миңге берип бересиз. Аркы чоңдор да сизденби? Алар канча болуп атат? Канчага берип атасыз? Аларды эме 45 адам. 45 деп айтылыш баалар болуп атат экен. Ургач эркекпи булар? Эркек бугалар экен. 1 жашар болуп калган. Андан кийин бул жерде мына ушул саан уй сатылып тур. Сурап көрөлү канча болду? Ассаламу алейкум. Канча болду? 44. 44 миң болуп тур. Менимче жаңашма болуш керек, биринчиси. Биринчиси экен, музосу жанында жаңы эле туулган. Торпогу эркек экен, жакшы. Энчиге алдыңыздарбы? Энчи болду, энчиге алдыңыздарбы? Энчиге алып тур, жакшы уйлардан болуп берсин. Андан кийинки кунажынды жигиттер карап турат. Буларды да сурап көрөлү. Ассаламу алейкум. Канча деп турасыз буну? 50 миң деп атасыз. Айтылыш баасы 50 миң деп. Канчаны тууду бул? 3тү тууган, Азыр кысыр окшойт, Азыр кысыр экен, баасын 50 миң деп турат экен, 3тү тууган. Мына жерде да чоң саан уй бар экен. Буну да сурап көрөлү, баасын канча деп турушат жигиттер. Ассаламу алейкум. Канча деп атасыз уйду? 80. 80 миң деп айтылыш баасы болуп тур. Канчанчы торпок бул? Экинчи музос экен. Эркек бургачыбы? Ургач экен. Баа болду боло элекпи? 75 миңге баа болуп жатат экен, бербей жатат экен азыр. Кабар 24. Алдыга жылып келдик дагы. Мына жерде мында кунажындар бар экен. Бул эркек торпок экен. Алдыңызбы? Сатасыз. Канча деп атасыз? Болору 40 деп агабыз
айтып коюп атат, 1,5 жашар экен. 1,5 жашар болуп калган эркек торпокту. Мына ушул ала уйду көрүп турабыз. Менче чүйдөн келген окшойт болду. Ассаламу алейкум. Канча деп турасыз буну? 45 миң деп айтылыш баалары болот экен. Баа болдубу бул элекпи? 40'a vermedim. 40'a бербедиңиз. 40 миңге баа болгон экен, бербептир. Чүйдөн келгенби? Чүйдөн келген. Сүт багытында болот а булар? Süt et bağıtında olur. Сүт жана эт багытында болот. Жакшы экен. Өзүңүздө үйдө барбы чоң уйлар? Багып көрдүңүзбү? Жакшы элеби? Oşaların baldarı. Ошолордун балдарын алып чыктыңыз. Жакшы экен. Vardı şundayında 45 minden alıp gelgen böyle. Өзүңүз ушун айында 45 миңден алып келгенсиз. Hazır. Birinci baldarı şular. Ee. 3 yıl oldu gelgen uylar. Биринчи балдарын алып чыгыпсыз да. Жакшы. Мындай коrodо кандай жакшы элеби жегендери? Жақсы мı? Kıpkızılı var, anan kapkaradı var da şunda. Кызыл жана кара эки түстө болот экен да. Şunda kıpkızılı anan kaşkaları bular utuşunda. Жакшы экен. Anan çöp jegender ukmuş. Jana antip tandabайт да эме. Дагы үйдө барбы сатыла тургандар? Болсо айтып коюңуз, номериңизди айтып коюңуз. Бизде көрүүчүлөр бар. Жакшы ушундай порода уйларга кызыгышат. Балким жаап алса сизге чалып байланышат. Дагы да турдум. YouTube'га кирет. Кабар 24 деген каналдан көрсөңүздөр болот. Алам кабар 2 каналыбыздан. Агабызда дагы музолору бар экен. Эркек музолору бар экен, бирок азырынча жаш дейт, сатылбайт дейт. Мүмкүн болсо кийинки чыгарыштарда да келип калсак, агабызды тапканга аракет кылабыз. Канча бул? 45. Мен. Пародалар аңгус экен. Аңгус пародаларын издегендер аябай эле көп болот. Бака номериңизди берип коюңуз эми. 500. 0500 23. 23 60 60 47 номерлерге чаласыздар. Бирок азырынча жаш эркек торпоктор бар экен, азырынча сатылбайт экен. Бир аз чоңойтуп сатам деп турат. Балким агабыз менен сүйлөшүп көрөсүздөр. Мына жерде 1 жашар болуп элек эркек торпоктор экен буларды. Ассаламу алейкум. Канча деп атасыз буларды? Экөнү 63 татам. Экөнү болору 63 миң деп айтылыш баалары болуп тур. 1 жаш болуп элек. Кеч туулган торпоктор экен. Андан кийинки торпокторду да көрөлү. Булар да эркек экен, 1 жаш болуп элек. Ассаламу алейкум. Канча деп атасыңар буларды? 31 миңден айтылыш баалары болуп тур. 24 миңден бербедиңиз? 27 миңден баа болгон экен, берилбептир. Кара кунажынды 50 миң деп айтылыш баасы болуп тур. Боз базар же кысырбы? Кысырбы? Туй элеге? Бирди тууган, бирди тууган экен бул. Азыр эти жакшы экен бул. Мына кунажындар алынган окшойт. Мына ушул агаларыбыздан сурап көрөлүчү. Мына кунажындар сиздерденби? Сиздерден эмеспи? Бул агалардан эмес экен. Биринчи катарды көрүп чыктык. Азыр экинчи катарга да өтүп калдык. Бул жакта мындай чоң букалар келип калыптыр. Ушулардан сурап көрөлү. Бука сиздерденби? Канча деп атасыздар? Ассаламу алейкум. 80 миң. 80 миң. Бул алынды. Алынды. 73. 73 миңге алынган экен. 2,5-3 жашар болуп калган бука экен. Бул таргылчы. Бул сатылып эле экен. Сатуучусу жанында жок болуп турат. Бул жакта агаларыбыз уйларды кармап турат, сурап көрөйүнчү. Ассаламу алейкум. Канча деп турасыз буну? 55. 55 миң. Бозбу? Боз. Азыр боз экен. Канчаны тууду? 3-өнү тууган экен. Азыр ичиндегиси. Ичиндегиси азыр 3-үнчүсү экен. Баа болду боло элекпи? Баа 53. 53, 53 миңге баа болуп атат экен. Андан кийинки эркек торпокторду көрөбүз. Эркек торпокторду канча деп атасыз буларды? 38 миңден айтылыш баалары болуп тур. 1 жашар болуп калган. Жылы отуруп бул баш жагына да чыгып келдик. Азыр сан уйлардан да көрөлү. Ассаламу алейкум. Канча деп атасыз уйду? Uydu 60 tatam. 60 миң айтылыш баасы болуп тур. Канчанчы музоосу бул? 3-cü. 3-чү эркек ургачы? Uğaç. Ургачы музоосу. Баа болуп дагы?
Буга сурап 50ге сурап. 50 миңге, 50 миңге бербей турат экен азыр. Андан кийинки кунажындар окшойт булар, Сиз саамбы? Жок, кунажындар. Кунажындар экен. Буларды канча деп турасыз? Булар 50ден да атасыз. 50 миңден, Туйду, туйлек булар. Экөтең боз. Экөтең боз экен, жаңы ачмалар экен да. Баа болду бул элек булар. 45ден. 45тен сурап атат, берип атабыз. Жакшы. Азыраак калды да. Азыраак калыптыр, агабызга бир аз кошсо берет экен. Жакшы сатып алыңыздар. Мына жерде да саан уй бар экен. Жаңы туулган музоосу менен эркек экен. Ассаламу алейкум. Канча деп атасыз буну? 70. 70 миң. Мына канчанчы музоосу? 3-чүсү. Баа болтабы бул элекпи? Сурат. Канчага берип едиңиз? 65 миңге берип эптир агабыз. 65 миңге баа болуп турат экен. Желини жакшы экен, бунун желин көрсөтө кетейин сиздерге. Канча литр сүт берет? 4 литр сүт берет. Бир саганда эртели кеч 8 литр берип коет турбайбы? Жакшы экен. Майда жаш торпокторго да жетип келдик. 1 жашар боло элек. Айлык торпоктор десек да болот. Ассаламу алейкум. Канча деп атасыз бул? 30 адам кем бар. 30 миң кем бар деп турат экен. 1 жаш боло элек. Эркек, эркек торпок экен. Андан кийинки ала торпок экен. Буларды да сурап көрөйүн. Эркекке ургачы экен. Ассаламу алейкум. Канча деп атасыз? 32 миң айтылыш баалар болот экен. Эркек торпок 1 жаш боло элек. Баа болду бул элекпи? Баа болду. 27 миңге бербей атасыз. 27 миңге баа болгон экен, бербептир. Мынаны сурап көрөлүчү. Эркек торпок экен бул. 1 жашар барып калыптыр. Азыр баа болуп жатат экен. Канча берип койдуңуз? 35 жарым. Сиз канча дедиңиз? Мен 36 болду берейин деп. 36 болсо берем деп турат экен. Азыр эко бир аз эле ортодо акчалар талаш болуп турат экен. Жакшы баалар болуптур. 1 жашар болуп калган. Мына жерде майда ургач торпоктор экен. Ушулардан да сурап өтөлү. Кимди? Ассаламу алейкум. Канча деп атасыз буларды? Жолу. Мына төртөдөн сиздики да. Аллахым не бар? 90 миң. Төртөөнү 90 миң деп турасыз, Төртөөнү 90 миң деп айтылыш баасы болуптур. Арзандатып берем деп агабыз басып айтып кетип атат. 1 жашар боло элек ургач торпоктордун ушундай баалар экен. Жаш ургач торпокту 19 миңге алыптыр. Алдыда майда торпоктордон суралычы. Но баары сиздики же мына бирөөлө? Эркек ургачы бул. Канча деп атасыз? Ургач экен, баасын 22 миң кем бар деп айтылыш баасы болуптур. Булар кимден экен? Булар сизден эмеспи? Канча деп атасыз буларды? Эркек торпокторду 29 миңден деп айтылыш баалары болот экен. Булар баа болот абы? Болот. Канчадан берип едиңиздер? 27ден сурап. 27 миңден сурашты, берип едиңиздер. Азыр ушундай 1 жашар боло элек эркек торпоктор 27 миңден баа кылган экен, бериптир агаларыбыз. Мына кадырман көрүүчүлөр, сиздер менен Токтогул базарын мал жандыктарды бир катар көрүп чыктык. Мал абдан көп экен. Баарын тартып көрсөтсөк сиздерге жетишпейт албетте. Сиздерге кыскача болсо да маалымат берип чыктык. Биз менен ар дайым чогуу болуңуздар. Кийинки чыгарылыштарда жолугушканча аман туруңуздар дейбиз. Кой жандыктарга да өтөбүз. Кийинки чыгарылыштарда буюрса кой жандыктардан маалымат беребиз. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу алыс жакында жүргөн жүргүнчүлөр, эгер сиздер Токтогул жергесинде жолдо жүрүп бир аз чарчаган болсоңуздар, сиздер үчүн бул жерде Бек жолу мейманканасы ар дайым кызматта. Андыктан келсеңиздер болот. Бул жерде аябай уютный деп айтсак да болот. Жибек жолу кафеси алгач кафе болуп жүргөн, азыр мейманкана болуп калган.
келсеңиздер болот. Силерге номер телефондорду көрсөтүп кетемин. Чалып, эжекебиз менен байланышып, ушул жерге келсеңиздер болот. Ичинде өзүнчө бөлмөлөр дагы бар. 4 кишилик жана 2 кишиликтери дагы бар экен. Андыктан келиңиздер, келип конок болуп, ушул жерде жатып кетсеңиздер болот. Асман Ойл ушул май куючу жайдын жанында болуп калат. Сиздерге ичкери жактарындагы бөлмөлөрүн көрсөтүп коеюн. Бул жерге киргенде кол жуучу жерлери дагы бар экен. Бул жерге отуруп чай ичсе да болот экен. Ал эми сол жагында мына ушул жерге кирсеңиздер, мындай таза жана тыкан деп айтсак дагы болот. 4 кишилик ушул жерде конок болуп жатып, эс алып чыксаңыздар болот экен. Ал эми бул жагында 2 кишилик жатуучу жайлары да бар экен. Андыктан келиңиздер.